Жалбырақ ТВ каналында жаңылықтар түрмөгү менен күн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздар ба? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин тарыхындагы эң жаш төрага болуп 41 жаштагы Дастан Жумабеков шайланды. Депутаттар Чыныбай Турсунбековду сыйлап узатышты. Аларда Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаевду фракция лидерлигинен оодаруу операциясы башталды. Ичтен чыккан ири жыландардын пландары кандай? Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Кыргызстандын жаңы президентинин инаугурациясы 25 ноябрда өтүшү мүмкүн. Кечээ Жалбырақ ТВ айткандай, жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өз ыктыяры менен кызматын тапшырды. Депутаттардын көпчүлүгү Турсунбековдун калыстыгын, жетишкендигин айтып, мактап алкап узатышты. Эгер Чыныбай Турсунбеков жакшы иштеген болсо, эмне үчүн аны спикерликтен кетирүү зарылдыгы жаралды деген суроого айрым эл өкүлдөрү түшүнө албай коюшту. Эң башкысы, мен төрагалыктан кетип атам, бирок саясаттан кеткен жокмун. Парламенттен кеткен жокмун. Дагы буюрса, сиздер канча ушул жерде отуруп иштесеңиздер, сиздер менен дал ошончо отуруп чогуу иштешем деп турам. Ал эми ал чогуу иштешүү биринчи кезекте ынтымакка байланышкан, бири-бирибизге болгон ишенимге байланышкан. Ишеним кеткен жерде, ишеним өлгөн жерде ийгилик өлөт, ийгилик кетет. Ишеним өлгөн жерден үмүт өчөт. Biz birbirimize işensek, biz demokratiyaga ошол алган багытыбызга işensek, анда ошонун баарына жетишебиз. Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков төрага болуп шайланды. Ал көпчүлүк коалиция тарабынан сунушталган. Ага 80 депутат макул деген добуш берди. Төрагалык кызматка Дастан Жумабеков менен катар эле Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев да каттанган. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынынан кийинки репортаж. Позиция же оппозиция деп эч бириңиздерди бөлгөн жокмун. Аны басып бере тургандагы сиздер. Албетте менин ал позициям бирөөлөргө жагышы ыктымал, бирөөлөргө жакпашы ыктымал. Бирок бул демократиянын принциби, ал эми демократиянын эң башкы принциби мыйзамдуулуктун сакталышы. Чыныбай Турсунбековдун спикерликтен кетиши алдын ала эле каңкуланып жүргөн. Мындан улам ал өз ордун саясий оюн кылып отурбай эле өз эрки менен бошотуп берди. Төрага өзүнүн саясий позициясы азыркы бийликке жакпай калгандыгын кыйткандыктан кесиптештери анын жумуштан кетип жатышынын башкы себебин сурады. Мен ойлоп атам, сизди бирөө кет дедиби? Депутаттардын арасынан. Же бирөө сизге нааразычылыгын билдирдиби? Siz kimge tarınıp ketip atасыз? Kim menen işenimiңиz болбой калды? Açık айтпайсыз банда. Мындай да урмат депутаттар. Партиянын ички идеологиясы менен ички саясаты мамлекеттик кызматка аралашпаш керек. Анда сизди партиядан чыгарып коюшсун. Политсоветтен чыгарып коюшсун. Мына ошондо сиз моралдык жактан мага болбой калды деп, анда сиз түшүндүрсөңүз болмок. А мындай чоң мамлекетте жок ишеним болбой калды, рахмат деп кеткен, мен ойлойм, бул кичине шашып кеткениңиз го депчи. Көпчүлүк депутаттар Чыныбай Турсунбековдун жакшы иштеп, парламентаризмдин өнүгүшүнө зор салым кошкондугун белгилешти. Турсунбеков чындап эле жакшы иштесе, анда эмне үчүн аны кызматтан кетирүү зарылдыгы жаралганына айрым депутаттар түшүнө албай коюшту. Сиздин чечимиңиз өтө түшүнүксүз болуп калды. Кандайдыр бир негиз же себеп мен көрө алган жокмун. Сиздин выступлениеңизде дагы так бир уккан жокмун. Өзгөчө мен ойлойм, мына мен сиз менен тыкыз иштеп аткан адам катары сиз өзүңүздүн милдетиңизди так аткаргансыз. Спикерликке талапкер катары коалициялык көпчүлүктөн Дастан Жумабеков жана оппозициядагы Өнүгүү прогресс фракциясынан Исхак Масалиев сунушталды. Мындан улам спикерлик кызмат позиция болуп талашка түшөбү деп көпчүлүк ойлоп турган. А бирок андай болгон жок. Тескерисинче Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов өздөрү сунуштаган талапкерге эмес, бийликтин талапкерин колдоого чакырык таштады. Дастан Артысбекович мен коллега катары жакшы тааныйм.
ар дайым элдердин көйгөйүн көтөргөн, ар дайым эл деп соккон жүрөгү менен таза иштеп берет деген чоң ишенимдемин. Ошондуктан жалпы урматтуу депутаттар, колдошуңуздарды суранып кетет элем. Шайлоодон депутат Дастан Жумабеков жеңип чыкты. Аны 80 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевке 32 киши добуш берди. 5 депутат 2 талапкерге тең каршы болушту. Дастан Жумабековдун жеңишин куттуктап, бир канча депутаттар төрагалык тактыга чейин коштоп барышты. Ошентип жаңы спикер кызматына расмий киришти. Ал чуу дегенде эле эл өкүлдөрүнө тыныгуу жарыялады. Урматтуу депутаттар, анда танапис жарыялайбыз, эртеңкиге чейин жакшы калыңыздар. Жок, жана маселе жок. 8 жыл еще на завтра. Жогорку кеңештин тарыхындагы эң жаш төрага болуп 41 жаштагы Дастан Жумабеков шайланды. Жумабеков кандай кадамдар менен белгилүү? Кийинки материалда. Дастан Жумабеков 1976 жылы 2 ноябрда Талас облусунун Кара Буура районунун Саткей айылында төрөлгөн. 2001 жылы Кыргыз улуттук университетинен юрист дипломун алган. Карьерасын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп баштаган. 2010 жылы Ата журт партиясы менен парламентке депутат болуп келип, кийин фракцияны жетектеген. 2015 жылкы шайлоодо Жумабеков Кыргызстан партиясы менен депутат болуп келген. 2017 жылы 25 октябрдан баштап Жогорку кеңештин спикери. Жогорку кеңешке бийликтин айдаган жагына басып, айтканын кыла турган башчы келди. Бул тууралуу эркин депутат Жанар Акаев жашырбай айтып берди. Ал буга чейин Чыныбай Турсунбеков бийликтин айтканын кылбай анча-мынча мойнун толгоп жүргөн, андыктан аны кызматтан кетирүү жогорку жактагылардын чечими болду деди. Аны менен Жанар Акаев Талас элинде нааразычылык күч алып турганда, таластык депутатты спикер кылып, элдин оозун жабуунун аракети болуп жаткандыгын дагы белгиледи. Азыр бийликтерге мындай абдан ийкемдүү, айтканын так жасаган, парламентти оң жака десе оң жака, сол жака десе сол жака буруп тура турган мындай спикер керек болду. Чыныбай Турсунбеков анча-мынча сөздөрдү укпай койгон үчүн, эми мүмкүн болсо оппозициялык маанайдагы бир дагы парламент трибунасынан сөз айтылбаш керек дегенге булар алып барышат. Ошого өздөрүнө ыңгайлуу эмне десе дагы хоп деп тура турган спикерди булар мындай алып келейин деген ой бар. Дастан Жумабековго жеке мен каршылыгым жок. Спикер болсо иштесе иштеп көрсүн. Болгону мындай жол менен мындай спикерди өз ыктыяры менен кетти деп атат Турсунбековду. Буга 120 депутаттын бирөөсү да ишенген жок. Ал эч качан өз ыктыяры менен кетмек эмес. Андан сырткары Талас облусу өзүнүн тандоосун жасады. Алар азыркы бийликтин саясатын колдоодон баш тартты. 86-90% жакыны. Бул абдан чоң көрсөткүч. Ошондуктан азыр мына Дайыр Кенекеевди алып келди. Анын артынан Дастан Жумабековду бул жака коюп, эми жок биз силердин уулдарыңарды баарын эле жемелебейбиз, баарын эле шайлоодон жыкпайбыз. Мына ушинтип анча-мынча уулдарыңарды колдоп дагы турабыз деген деп элге түшүндүрөйүн деп, мына ушундай Таластын кулунун мындай шайлайын деген ой болуп атат. Бул дагы ушу кандайдыр бир критерийлердин бири болуп калды. Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаевка эки фракциясынын депутаттары каршы чыгууда. Өнүгүү Прогресс фракциясынын айрым депутаттары Бакыт Төрөбаевка нааразы экендиктерин билдиришип, фракциянын кезексиз жыйынында анын отставкасын талап кылаарын айтышууда. Депутат Камчыбек Жолдошбаев ушундай маселе бар экендигин айтты, бирок кимдер нааразы экендигин айткан жок. Ал эми Тынчтык Шайназаров кээ бир депутаттар лидерге нааразы болсо, алардын маселеси, бирок көпчүлүк фракция мүчөлөрү Бакыт Төрөбаевди колдойт деди. Бул маалымат чыгарымы Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн кезексиз жыйынын өткөрдү. Отурумда фракциянын катарынан 3 депутатты чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды. Бул чечимди 8 депутат колдоп, 1 депутат калыс добуш берди. Алар Тазабек Экрамов, Камчыбек Жолдошбаев, Алмазбек Жутановдор. Ал эми Республика Ата журт фракциясында дагы абал тынч эмес. Кээ бир депутаттар Өмүрбек Бабановго нааразы деп айтылат маалыматта. Жаңы эле мандатка ээ болгон депутат Зарылбек Рысалиев фракциянын кезексиз жыйынын чакыруу жана лидерге ишеним көрсөтпөө маселесин коюу демилгесин көтөрүп жатыптыр.
Кыргызстандын жаңы президентинин инаугурациясы 25 ноябрда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Комиссиядан билдиришкендей, алар жакын арада шайлоонун жыйынтыгын жарыялашат. Ошол убакыттан кийин Жээнбеков 30 күндүн ичинде ант берүүсү керек. Мындан улам Сооронбай Жээнбеков антты 25 ноябрдан кеч эмес бериши керек, деди БШКдан. Эскерте кетсек, 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өттү. Добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 56%га жакыны катышкан. 11 талапкер атсалышкан саясий жарышта КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54,74% добуш алып жеңип чыккан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 33,7 добуш менен экинчи, ал эми Мадумаров 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Айта кетүүчү жагдай, кечээ эле БШК 8 шайлоо участогундагы добуш берүүнү жараксыз деп тапкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери соңку президенттик шайлоого талапкер болуп катышкан Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп чыккан. Эсеп палатасынын мурдагы башчысы Эльмира Ибраимова мындай ыплас шайлоону көрбөгөндүгүн айтып, кара пиар дарыядай агылгандыгын белгиледи. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова мониторинг жүргүзүлгөн ар бир участок боюнча так маалыматы бар экенин, бирок бул шайлоону таза деп атоо мүмкүн эместигин билдирди. Кыргыз саясий аренасында оппозициянын ролу солгундап, бийликтин кемчиликтерин көзгө сайып, кадамын тескеп турчу күчтөр жок болууда. Муну оппозициядагылар дагы моюнга алышууда. Парламенттеги оппозициянын таасири өтпөй жатат дешедилар. Аларда оппозициялык саясатчылардын бири Адахан Мадумаров бийликке каршы жаңы партия түзүү демилгесин өз мойнуна алып чыкты. Теманын уландысы кийинки материалда. Күчтүү оппозициянын жоктугунан бийлик бутактарында башаламандык күчөп, өкүм зордук орун алууда. Мындай пикирди өлкөдөгү саясий эксперттер айтып келишет. Алар бир ооздон Кыргызстандагы акыркы саясий дипломатиялык процесстердин татаалдашып баратканына бийликти күнөөлөп, бирок ошол кадамдарын тескей алчу конструктивдүү күчтөрдүн болбой жатканына кейишет. Бара-бара Кыргызстанда башка ойду айткандан коруп калышты да. Башка ой пикир айтылганда камакка алынып атат, иш козголуп атат. Айтор башка үндү уга турган мүмкүнчүлүк шарт түзүлбөгөндүктөн жана 2-3 оппозициянын адамдар дагы бүгүн акыры жүрөтү жок болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн алар дагы түрмөгө иш козголуп калабы. Мисалы алайлык, азыр жогорку кеңеште Казакстандан тиешелүү $100 миллион берел деп бул таможня сайыска өтүп атканда алардын милдети болчу. Алар бизге жардам берилгенден эмес. Жогорку кеңештен бир да депутат чыкпай айтат, жок, болбойт. Бул Казакстан бизге жардам эмес. Бул деген алар тиешелүү акчаны берет. Бизге керек деген. Сырттан да кишилер айта албай атат. Саясий куугунтукка кабылып, учурда абакта жаткан Өмүрбек Текебаев бийликке таасир эте алган күчтөрдүн бири эле дегендер көп. Анын пикири менен Акаев да, Бакиев да эсептешчү. Бирок анын камакка алынышы бийликке сын айтып келаткан башка оппозициячыларды сестентти дешет алар. Ал эми өзүн оппозиционер эсептеген Адахан Мадумаров азыркы бийликке каршы жаңы партия түзүү керек деп эсептейт. Если притчи бармайынча киши, почему говорят, за одного битого 10 не битых. Вот это объединение еще раз показывает, кто есть кто. К сожалению, некоторые политики, я изначально говорил, что они сами являются, может быть, сознательно, может быть, не знаю, по неопытности, проектами белого серого дома. Они проекты, они классно выполняют свою роль. Да, они прикомандированные, откомандированные, бывают такие политики, к сожалению. Вы знаете, и каждый раз остаешься как бы удивлением. Неужели бұл жігіттер ошондой деп таңдалып кеткенсиңдер? Ошондуктан келиңиздер, жанагы жаштар деп көп айтышат, баягы проверенный, выстреленный, отстрелянный кадрларга кайрадан келсек болду. Ошого баары келишибиз керек да, бир партиянын курулуунун үстүндө иштешибиз керек. Рахмат. Күчтүү оппозициянын болушу бийлик башындагы кишинин диктатура орнотуусунун, өзүн билемдикке баруусунун алдын алат дешет айрымдар. Тилекке каршы азыр андай конструктивдүү күч жок. Оппозиционермин дегендер чачыранды, ар кайсы кызыкчылыктарды көздөгөндөр, дейт экс-министр Марат Кайыпов. Бизде парламентте оппозиция жок деп койсок болот да. Тышкары дегеле бийликке оппозициялык күч катары Кыргызстанда күч барбы деп деген суроо туулса парламенттен тышкарыдагы. Андай күчтөр бар, бирок
шашыранды. Ар кандай максаттарды көздөгөн саясий күчтөр бар, бирок алар шашыранды да. Алар бийликке туруштук берип, бийликке бирдиктүү бир жакшы идеяларды, жакшы жол көрсөтүп, кемчиликтерин айтып, алдыга сүрөй турган оппозиция эмес да, шашыранды. Ар бир саясий киши, саясий инсан бийликке сын айтыш керек, сөзсүз. Ошол сын жүйөлүү болуш керек дагы, бийлик аны кабыл алыш керек. Анан кийин сын айтып койсо эле аны барып камап саясий куугунтук кылган туура эмес да. Кабыл алып, бийлик өзүнүн кемчиликтерин оңдой турган болуш керек. Ал сөзсүз эле оппозициялык күч эмес, ал бийликте отургандагы киши ошентип айтса болот. Коом сөзсүз түрдө оппозициянын болушун талап кылат. Баш мыйзамда жогорку кеңештеги оппозицияга мүмкүнчүлүк берилген. Бирок бүгүнкү парламенттеги оппозициялык фракциялар милдетти аткара алышкан жок. Анткени алардын коркону бар дешет айрымдар. Көпчүлүк шайланып келген депутаттар болсо, бул бизнесмендер, алар талдуу жери бул алардын бизнеси, и эгерде алар туура эмес иш кылып койчу болсо, аларды бийликтегилер ишканасына болобу, бизнесине болобу катуу мындай текшертип туруп бир баш кылып коюш керек ошол. Да бир жөн эле мындай сыртта жүргөн оппозиция бул негизи эл. Алар дайым тыңшап, карап турат бийликтин жасап атканын, анын өзлөрүнүн сын пикирлерин айтат, бирок ал пикир кухнянын тегерегинде гана. Ошентип бүгүнкү күнү оппозиция жок деп айтса болот. Атамбаевдик бийликтин акыркы жылдарында оппозицияга куугунтук күчөгөндүгү дагы өздөрүн яри оппозиционермин дегендердин мизин кайтарды дешет айрым саясатталдоочулар. Алардын билдиришинче, азыр сын айткандан көрө мактап коюу менен кызматтык тепкичке көтөрүлүү маселесин чечип алса болот. Жогорку кеңеш вице-премьерлик кызматка Дайыр Кенекеевдин талапкерлигин жактырды. Вице-премьерлик кызматка талапкерлиги көргөзүлүп жаткан Дайыр Кенекеев жогорку кеңеш тарабынан жактырылды. Мындай чечим бүгүнкү пленардык жыйында кабыл алынды. Дайыр Кенекеев бүгүнкү күнгө чейин өкмөттүн Талас облусундагы өкүл болуп келген. Өкмөттө орун алмашуу күтүлүүдө. Дайыр Кенекеев экономика маселесин тейлеген вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ордуна. Зилалиев болсо жол кырсыгынан көз жумган Темирбек Жумакадыровдун ордуна барып, коргонуу жана чегара маселелерин тескейт. Эскерте кетсек, Кенекеев өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү болчу. 16 октябрда Талас шаарында президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун тарапташтарынын астына чыгып, президентти колдоо сөзүн айткан. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев Дайыр Кенекеевге жылуу пикирин билдирген. Дайыр Кенекеев кесиби боюнча зоотехник. Бүгүн парламентте вице-премьерлик кызматка Дайыр Кенекеевдин талапкерлиги талкууланып жаткан жыйында депутат Каныбек Иманалиев вице-премьерликке талапкерди премьер-министр гана сунушташы керектигин айтты. Ал вице-премьер Зилалиев келип алып, экинчи вице-премьерди министрлик кызматка талапкер сунуштап жаткандыгы саясий, моралдык, юридикалык жактан дагы туура эмес. Анда эртең айыл чарба министри келип, каржы министрин шайлап бергиле дейт. Бул жерде экөөнүн статусу бирдей. Биз депутаттар кийинки парламентке эмне калтырабыз билбейм, бирок жакшы салт калтыралы. Премьер-министр кайсы күнү келсе, талапкерди өзү сунуштасын, деди Каныбек Иманалиев. Депутаттын сөзүнө Жанар Акаев дагы кошулду. Дүйшөн Текшербекович, сиз азыр күч блоку сизге жатасыз, туура? Орун алмаш жатасыз. Мына келгениңизге аз эле болду. Биринчи айда эле сиз абдан мындай атактуу кишиге айландыңыз Кыргызстанда. Бул биринчиси Лиглас, экинчиси Баткенге барып алып, ичкен кудуңарга түкүрбөгүлө мамлекеттен айлык алып аткандан кийин бир талапкерди колдошуңуз керек дедиңиз. Жаңы өкмөт келбей атып ушундай чоң катачылыктарга жол берилди. Мындан ары дагы ушундайга жол бериле турган болсо, биз парламент мындай атайын бир чечимдерди кабыл алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мындан ары ар бир сөзүңөргө жоопкерчиликтүү болуп, мына Дайыр Атакуловичти биз колдойбуз албетте. Бирок сиз дагы ушул досторуңуздун, курсташтарыңыздын катасын кайталабай, мындай ар бир сөзгө жоопкерчиликтүү болуп иштеш керек. Премьер-министр баш болуп, премьер-министрдин орун басары баш болуп, монтип барган жерде мындай туура эмес маалыматтарды таратып атышты. Өкмөт бул элге үлгү болуш керек. Эгерде өкмөт ошентип жалганы чыгып, ай сайын бирден калп айтып отурса, элибизге эмне дейбиз биз? Ошондуктан мындай кызматка абдан жоопкерчилик менен карайт деген чоң үмүтүбүз бар.
Президент Алмазбек Атамбаев сот, прокуратура, УКМКда иштеген кызматкерлерге батирлердин ачкычын тапшырып келет. Бирок ошол эле маалда мугалим врачтар ондогон жылдар бою үйсүз, арзыбаган айлык менен жашап келүүдө. Президент эмне себеп менен эң коррупцияланышкан тармакты үй менен камсыздоодо? Кийинки сюжетте сөз болот. Президент Алмазбек Атамбаев жакында эле сот системасындагылар үчүн курула турган көп кубаттуу үйдүн пайдалануун түптөдү. Ага чейин бажы, прокуратура, УКМКда иштегендерге батирлердин ачкычын тапшырган. Бирок майлуу сүттүү тармакта иштегендер мамлекеттин эсебинен берилген бир бөлмөлүү батирге муктаж беле? Кыргызстандыктар бул тармакты эң коррупцияланышкан деп эсептейт. Эл аралык иликтөөчү уюмдардын сурамжылоосу боюнча милиция, прокуратура, соттор эң паракор органдар. Прокуратура сотто иштеген кызматкерлердин айдаган унаасы эле бир батирдин куну турат. Бул жактан арзан машина кездештирүү мүмкүн эмес. Бирок эмне себептен президент батирлерди мугалим врачтарга эмес, укук коргоо органдарына берүүдө? Ошол эле маалда мугалимдер, врачтар, өрт өчүрүүчүлөр сыяктуу арзыбаган айлык алып, түйшүктүү жумушту аркалаган мамлекеттик кызматкерлер бекер батирди түшкө киргиз кыял катары эсептеп келишет. Мисалы биздин айлык 10 миңге да жетпейт. Минималь азыр менин зарплатам 6700 сом. 6700 сом менен аны даже бир айга 10 күндө жашай албайбыз бул акча мененчи. Ана кантип үй алабыз, үй ала албайбыз да. Бизде эле келет, мисалы, телевизордон көрүп атабыз, президент мисалы, эмелерге, таможнийларга берип атат үйдөн, сотторго берип атат, милицияларга берип атат. А биздерде, мисалы, менин жолдошум айтат үйдөн, мугалимдер киши эмеспи, силерге эмнеге үй бербейт депчи. Эми ушуну өкмөт деле карап койсо болмок мугалимдергечи. Хотя бекер бербесе да мына ипотека менен берип атат, ошонун процентин деле алып салса бизге жеңил. Даже 50%-ын мамлекет төлөп берсе, ал деле бизге жакшы чоң эле жеңилдик болмок да. Президент Алмазбек Атамбаевди өзүнө кызмат өткөн жана анын буйругун кыйшаюусуз аткарган укук коргоо органдарына үй берип жатканын айтып сындап келишет. Учурда буйрукту кыйшаюусуз аткарып саясий репрессия жүргүзгөн сот, прокуратура, УКМКны эң коррупцияланышкан тармак деп эл аралык изилдөөлөр аныктаган. Президент өзгөчө сыйлап, батир артынан батир белеке берип жаткан сот, прокуратура, УКМК балким эң жакшы иштегени үчүн сыйга татыктуу болуп жаткандыр деген суроо дагы жаралбай койбойт. Бирок экинчи ошол эле мезгилде ушундай саясий өткөрүл мезгилде жана президенттер алмашып атканда, анан кийин ушу шайлоо массында ошолордун чыкканы дагы албетте суроолорду жаратат. Анан кийин анын үстүнө мына акыркы шайлоо боюнча ушу кара күчтөр шайлоо процесстерине аралашып, жерлерде катуу иштегендиги жөнүндө коомчулуктун арасында чоң сөз болуп атпайбы. Ошондуктан ошонун баарын байланыштырып келгенде албетте көп негиздүү суроолор жаралат. Президент сотторго үй куруп жаткан учурда 24 KG сайты соттор акыркы 4 жылда канча кирим төбөлдөрдү түрмөдөн чыгарып, канчасын актаганын жазып чыкты. 2013 жылы Азиз Батукаев түрмөдөн чыгарылып, жаңы паспорт жасалып, аэропортко чейин узатылып жиберилген. 2014 жылы Кримтөбөл Камчы Көлбаев 1,5 жыл отурган соң эркиндикке чыккан. 2017 жылы 1 августта Алтуха кайманаты бар Алтынбек Ибраимовду түрмөдөн чыгарган. 2017 жылы 23 майда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Нурлан Райымбеков 3 жыл үй камагына чыккан. 32 жаштагы протез кайманаты бар Азамат Шаршенов 2011 жылы 14 жылга эркинен ажыратылган менен сот аркылуу 2014 жылы эркиндикке чыккан. 36 жаштагы Макс кайманаты бар Максатбек Казаков 2008 жылы 15,5 жылга эркинен ажыратылып, 2013 жылы эркиндикке чыгып кеткен. Ош облусунун 39 жаштагы Курсантбек Айдаров аттуу тургуну 2012 жылы 8 жылга эркинен ажыратылган менен чек арадан кирип чыгып турганы белгилүү болгон. 2017 жылы 7 октябрда полковник Шуноевдин өлүмүнө күнөөлүү деп соттолгон Кадыр Досоновду жогорку сот актап чыгарган. Президент Алмазбек Атамбаев ошентип акыркы 4 жылда Азиз Батукаев баштаган 10дон ашык кирим төбөлдөрдү түрмөдөн чыгарып, эң коррупцияланышкан деп эсептелген унаасы бир батирден кымбат сот, прокуратура, атайын кызматтардын кызматкерлерине үй куруп берүүдө. Ошол эле мезгилде 6000 сом айлык алган мугалим врачтар тагдырдын өгөй балдарындай четте калууда.
Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын Еревандагы сүйлөшүүсүндө чек арадагы абалды жөнгөрүүнүн жол картасы талкууланды. Өкмөттүн басма сөз кызматы 25 октябрда билдиргендей 48 пункттан турган долбоорду иштеп чыгуу маселеси каралды. Өкмөт башчылар тийиштүү мекемелерге аны ыкчам түрдө аягына чыгарууну тапшырышты. Бул боюнча мурдараак Астанада биринчи вице-премьерлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр өткөн эле. Исаков менен Сагинтаевдин сүйлөшүүсүнөн соң жолугушуу эки тараптан барган расмий делегациялардын катышуусунда кеңири курамда уланды. Сүйлөшүүлөр Армения баш калаасында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйынынын алкагында өтүүдө. Ошол эле учурда чек арадагы абал өзгөрүлгөн жок. Дагы эле унаалар, жүргүнчүлөр чек арадан өтө албай убара. Эл кандай кыйналып жатканын президенттин кызы Алия Шагиева дагы өз көзү менен көрдү. Ал 7 айлык баласы менен чек арада 2 саат кармалды. Кыргыз-казак чек арасынан өтө албай, Киевге өтө турган көргөзмөгө кечигип кала жаздаптыр. Бул боюнча ал өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Анда алар Киевге Алматы аркылуу учаарын жазып, кыргыз-казак чек арасында 7 айлык баласы менен 2 саатка чейин кармалып турушкан. 7 айлык уулу Тайырдын чет өлкөлүк паспорту жок болгондуктан эч жакка учууга болбоорун билишип, баласын Костянын чоң апасына таштагандыгын жазган. Жолдошу Костя Алматыдагы рейске жетишпей калгандыктан кийинки рейс менен учушканын жазган. Белгилей кетсек, 8 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев шайлоого аралашып жатат деп казак бийлигин сындаган. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. Андан бери абал бир жаңсыл чечилбей келүүдө. Жоокерди сабады деген УКМК офицери 2 миллион сомдук айыпка жыгылды. Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришкендей, атайын кызматтын капитанынын иши боюнча Бишкек гарнизондук аскер сотунун былтыркы жылдагы өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Муну менен айыпталуучу тараптын доо арызы канааттандырылган жок. Токтом акыркы жана даттанууга жатпайт. Ишти былтыр 17 июнда аскер соту карап, жоокерди сабады деген офицерди кылмыш жаза кодексинин 305 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу, зомбулук колдонуу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Мамлекеттин пайдасына 2 миллион сом төлөөнү милдеттендирген. Капитан 1 жылга чейинки мөөнөткө өздүк курам менен иштөө укугунан ажыратылган. УКМКнын 644-79 аскер бөлүгүнүн рота командири капитан Нурлан Аралбаев 2016 жылдын январында кызмат өтөп жаткан жоокер Мамарасул Абытбек уулун токмоктоду деп айыпталууда. Ысык көл облусуна караштуу Чоктал айылында айдоочу сүзүп кеткен 3 адам мүрт кетти. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине аймактык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кырсык шейшемби күнү 24 октябрда саат 20:30 чамасында балыкчы Ананьева Каракол Унаа жолунун 55 чакырымында болгон. Бишкек шаарынын 32 жаштагы тургуну Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаасы менен баратып, жолдон өтүп бара жаткан 3 адамды сүзүп кеткен. 37 жана 32 жаштагы 2 аял жана алардын биринин колундагы 2 жаштагы кыз дөңгөлөк алдында калган. Үчөө тең мүрт кеткенде ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Медициналык экспертизанын жыйынтыгы айдоочу соо болгондугун көрсөткөн. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ысык көлдүн Ак Суу районунун Кутурмак атталган Отрадный айылында жолбун иттер атылууда. Эпизодикалык абал тынч. Бул тууралуу айыл өкмөттүн Жайыт комитетинин төрагасы Жекшен Макешов Азаттык радиосуна билдирди. Айыл өкмөттүн ветеринарларга 10 000 сом каралды. Профилактикалык жумуштарга, шприц, дары дармегине, тазалоочу каражаттарга жумшалат. Ал эми аңчылыкка, айыл ичиндеги жолбун иттерди жок кылууга айыл өкмөттүн 5 000 сом бөлүндү. Макешов Кутурма чыккан айылдагы мал жандык дарылоодон өтөөрүн кошумчалады. Карантин 12 ноябрга чейин уланат. 10 октябрда Отрадный айылынын үстүндөгү тасма жайлоосунда Элдияр Дөңкеевдин уyu Кутурмага шектелип, союлгандан кийин башы ветеринардык лабораторияга жөнөтүлгөн. 11 октябрда экспертизадан кийин бул диагноз тастыкталып, уйдун эти ветеринардык санитардык эрежелерге ылайык көмүлгөн. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.